Avtobuslarda namaz okuu tuuralı eкен. Avtobuslarda namaz okusa bolобу же болбойбу деген. Себеби кээ бир учурларда автобуска отуруп алган, тыгын болуп калып, жолдордо пробка болуп, ошо пробка болгон кезде менимче намаз убакыты кирип калат. Үйүнө жеткиче каза болуп калышынын ыктымалы бар. Ошондой мезгилде намаз окуса болобу болбойбу деген сурооду бермекчи. Менимче бул бир тууганыбыз. Албетте машинада кетип жаткан машинде намаз окууга болот. Бирок шарттары бар. Ошол шарттар табылса, намазыңыз 100% кабыл. Эгер ошол шарттар табылбай турган болсо, сиз эсен аман үйүңүзгө жеткенден кийин кайра намазды кайтарышыңыз керек. Ал шарттар эмне? Сиз отурган абалда мындай рүкү сажда кылып окушуңуз керек дейт. Автобустарда, бизде маршруткаларда бул мүмкүнчүлүк жок. Фарз намаздарда сөзсүз түрдө отуруп окусаңыз макул, бирок рүкү сажда кылып окушуңуз керек. Бизде автобустарда тыгын болгондуктан, маршруткаларда тыгын болгондуктан биз эч качан отуруп алып рүкү сажда менен намаз окуй албайбыз. Бул биринчи шарты. Экинчи шарты кыблага жүздөнүш керек фарз намаздарда. Бул дагы автобуска отурган кезде мунун дагы мүмкүнчүлүгү жок. Ошондуктан эгерде азыркы доорларда ушул пробкага кабылып намаздын каза болуп кетишинин коркунучу боло турган болсо, эмне кылалы биз? Даратыбыз бар, ошо ишара менен башыбызды мындай кылып коюп эле намазды окуйбуз, бирок эсен аман үйүбүзгө жеткенден кийин кайра намазыбызды кайра кайтарышыбыз керек. Аллах разы болсун. Кудайым өмүрүңүздөргө береке берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.